Хиджаптан көңүлүм калды. Блогер жолугун чечип салды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Өзбекстандык блогер жигит Кыргызстанга келип тонировканын баасын угуп, шок болгонун билдирди. Өзбекстанда Тико Матистер дагы тонировкада жүрөт деген сөздөрүн калдырган. Okalar, mana shu tonirovka eng arzoni bizda ekan. O'zbekistonda ekan eng arzoni. Yaqinda Qirg'izistonga chiqib keldim. Ko'p mashinalar oldida yo'q. Juda ham kam foizida oldida bor ekan. Tonirovkalar hech birsida desam $1000 dedi. $1000. Ishonmadim. Unaqa bo'lishi mumkin emas dedi. Ashar arzon tekin bo'lish kerak desam, yo'q dedi. Bizda $1000 dedi. Shuning uchun kam sho'pirlar uradi dedi. Ularni boylari bir sumshelik mashinalarda ko'rdim. Hatto oddiy aholi ko'rganim yo'q. Bizda Atizda ham bor, Besda ham, Tikoda ham bor, Jiguli 06 da ham bor. O'tda unaqa vashi yo'q. Faqat shu aniq qimmat sumshelik mashinalarda bor. $1000 ekan, o'zi ham onasini yursin bori. Bizda $800 arzon ekan bizda. Shukur qilamiz. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Тонировканы 1 жылга 80 000 сом эмес, 3 айга 25 000 сом кылып койсо кандай карайсыздар? Мисалы үчүн 80 000 сом бул чоң акча. Кээ бирөөнө кышында тонировка керек эмес. 12 айга бөлгөндө 6666 сомдон тиет экен. 3 айда жайдын ысыгында, чилесинде колдоно тургандай кылсак, бул баягы мезгилге жараша, күн ысыктыгына жараша, анда 20 000 сом болот экен. Мейли 20 000 сом эмес, азыраак алган үчүн кымбатыраак болот деп туруп 25 000 сом кылып койсун. Ушундо 25 000 сом төлөп биз жайкы убагында ушул жерге тонировканы алат элек. Бул элге жакшы болмок. Ал жайында бул керек. Мунасынын ичи сакталат, жакшы. Кондиционери азыраак иштейт, бензини азыраак кетет, мындайча айтканда үнөмдүүрөөк болот. Ошондой эле ден соолукка пайда. Ошондой эле машинанын ичи ысыбайт. Ичинде бир бала чака отурса, бир оокат турса, аларга да жакшыраак болот. Бул элге жакшы болмок. Менин оюмча эл дагы рахмат айтат бул үчүн. Буга ким чуркап, ким ушуну ишке ашырып бере турган болсо, эл ыраазы болот. Ошондой эле бюджетибиз дагы ыраазы болот. Себеп дегенде элдин баары эле 80 000 сомго ала албайт. 25 000 сомго көбүрөөк кишилер алат. 25 000 сомго мүмкүнчүлүгү көбүрөөк адамдыкы жетет. Ошондой эле бул жайкысын эле деп атабыз. Бул кышында деле керек эмес депчи. Ошон үчүн ким кааласа жыл бою 80 000 сомго ала берсин. Ким кааласа ушул күндүн ысыгында, күндүн ысыгынан сактаныш үчүн 25 000 сомго алса, бул бюджетке де жакшы болот, элге де жакшы болот. Ошону сиз колдойсузбу? Колдосоңуз жазыңыздар комментарийге, колдойм деп, жана ошондой эле мага окшоп видео тартып таратыңыздар. Балким ушул жакында ушул кабыл алып калса, ушул жайында 20 000 сомго 3 ай деген акция болот. Хиджаптан көңүлүм калды. Казакстандык блогер жолугун чечип салды. Казакстандык белгилүү блогер Сания Ильясова хиджаптан эмне үчүн баш тартканын соц тармактагы баракчасына жазды жана жолуксуз жарым жылаңач сүрөттөрүн жүктөдү. Анын айтымында блогер чынчыл болгусу келген. Мен жолугумду чечтим. 2 ай эмоциялык толкунда болдум. Өзүмдү издеп жүрдүм. Мен ар дайым өзүм үчүн жана башкалар үчүн чынчыл болгум келет. Силерге жагамбы же жакпаймбы билбейм. Мен жүрөгүмдүн каалоосу менен жашайм. Бул өзүмчүлдүкпү? Балким ооба, ошондой болушу керек. Түбөлүк эч качан деген сөздөр айтылбашы керек экенин түшүндүм. Анткени Кудайдын өзүнүн планы бар деп жазган ал. Блогер анын хиджаптан баш тартуусун жоолуктан көңүлү калганы менен байланыштырган. Баса, Меккеге баргандан кийин өзүмдү бийикке жүргөндөй элестеттим. Ыйман бар деп ишенгем. Бирок мен күткөндөн башка нерселер болуп, Кудай мага жоолук салуу ниетимди көрсөттү. Бул кызыктуу болду. Бул Кудай үчүн болбоптур. Көңүлүм калды. Жоолуктарга, алардын жашоодогу жана Инстаграмдагы көрүнүшүнө көңүлүм калды деп жазган ал. Сания Ильясова бизнесин улантып келечекте жоолукка кайтып келерин айткан. Азырынча ушундай. Мүмкүн 1 айдан кийин же 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин тирүү
болсом жоолукка кайра келем. Мен келечекти алдын ала айта албайм жана эч нерсеге кепилдик бере албайм. Бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болот. Ороңонорго кооз кийимдерди чыгарам. Мен бул жумушту абдан жакшы көрөм. Атүгүл мен муну башка жасаган нерселерден да жакшы көрөм. Мен бардык нерсем үчүн бактылуу болом. Келечекте жоолуктун маанисин кумарыма, намысыма гана эмес, таза ниет менен сезип, Кудай экөөбүздүн ортобузда тынчтык экенин түшүнгөндө гана кайтам деди.